Жогорку кан басымы оорусунан 5-6 жылдан бери жапа чегип келем. Оорум катуу кармаганда мурундан кан кетип, оозумдан да кан агып, айламды кетирет. Мындай учурда эмне кылсам болот? Эгерде кан басымыңыз 5-6 жылдан бери көтөрүлсө, анда сиз давленияны түшүрө турган гипотензивный дарыларды өмүр бою үзгүлтүксүз өз убагында саатын менен ичиш керек болот. Давление 5-6 жылдан бери көтөрүлсө, бул өнөкөт оору болуп эсептелинет. Андыктан дарылануу такай жана үзгүлтүксүз болуш керек. Давление көтөрүлгөндө, кан басым көтөрүлгөндө адамдын мурдунан кан кетиши мүмкүн, башына кан коюлуп, инсульт, ишемический, геморрагический инсульттарга алып келип коюшу мүмкүн. Ошондуктан мурдуңуздан кан кетсе, сөзсүз түрдө кан басымды өлчөгөндөн кийин кардиологко көрүнөсүз, андан соң лор врачка көрүнүш керек.